Биз азыр бул жерде Ош шаарынын номер 3 Сулайман Тоо аймактык кеңешинин аймагында турабыз. Бул жерде биз быйыл Ош шаарынын мэриясынын 3 айлык баягы шаарды көрктөндүрүү, жакшыландыруу жана санитар тазалоо боюнча 3 айлык токтом чыккан. Бул токтомдо биздин мамлекеттик экотехинспекция тарабынан токтомдун аткарышы боюнча деги эле ошо ишембиликтин жүрүшү боюнча, көрктөндүрүү боюнча, тазалык боюнча көзөмөл экотехинспекциясынын функциясына кирген. Анан биз бул боюнча будан 10 күн мурун биз атайын рейд уюштуруп, кандай деңгээлде ишембилик жүрүп атат, кандай деңгээлде тазаланып атат, биринчи, экинчи, үчүнчү этап болуп бөлүнгөн. Ошо экинчи этап боюнча биз көзөмөлгө алган мезгилде бул жерде ошол Сулайман Тоо 3 аймактык кеңеш тарабынан бул жерлер ишембилик жүрбөгөн, бул жер тазаланган эмес да. Ушуну аныктап биз Сулайман Тоо аймактык кеңешинин төрагасына көрсөтмө бергенбиз, эскертүү баракчасында. Бул жерди тез аранын ичинде субботник уюштурасыңарбы же бир кандайдыр тартип менен тазалап алгыла депчи. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй эч кандай жумуш аткарылбаптыр. Бул боюнча биз штабта да каралган, өзүнчө ошол 3 айлык ишембиликтин алкагындагы штаб болот, жумасына бир жолу. Ал мезгилде да маселени койгонбуз. Бүгүнкү күндө бул жерде эч кандай баягы берилген көрсөтмөнү убагында аткарбаганы үчүн бул жерге биз азыр чара көрүү үстүндө турабыз.